Салам достор, жалпыңыздарга кутман күн каалайбыз. Бардыңыздарга Көлдүн Ысык Көлдөн салам айтабыз. Бүгүн биз Автор ТВ YouTube каналынын коллективи менен чогуу биргеликте эс алууга келдик. Анан дагы биз эс алуудан мурун абдан ойлондук. Кайсыл жакка барсак, эмне кылсак деп. Анан бизге көптөгөн жакындарыбыз сунуштады. Кайсыл жакты десеңиздер, ушул Ысык облусуна караштуу Чолпон Ата районунда жайгашкан Азат эс алуу борбору. Мына өзүңүздөргө азыр бир сыйра көрсөтөбүз. Качан баштадыңыздар сезонду? Сезон бир жумадай болуп калды, уже ачылып иштеп баштаганыбызга. Жакшы, уже элдер келип баштады, погода жакшы. Машина токтотуучу жайды кененирээк кылып жасаганбыз да. Бул жакта баардык шарттары бар. Кечин охрановый, отдыхающийлерибиз, конокторубуз коркпой элек ушул жакка калтырып кете берсе болот. Бул корпусубуз основном полулюкстар да. Анан 4 кишилик номерлер, 3 кишилик номерлер бар. Директорский деп атап койгонбуз. Бул болсо биздин жаңы салынган корпусубуз. Только люкс номерлер жайгашкан. Бул жакта полулюкстар жайгашкан. Аркы жакта дагы корпустар бар, аларда стандартныйлар бар. Полулюкс, люкстар бар. 2 адамга ылайыкташылган. Телевизор, сушилка, электрочайник, холодильник, баардык шарттар каралган. Бул жакта душ санасында Анан сырттагы эч кандай баягы ызычуулар, андай эч нерсе угулбайт экен, ошонусу жакшы экен. Айтор, келесиз, эс аласыз, уктайсыз, анан кийин сыртка чыксаңыз эле 30 метр басып койсоңуз эле Ысык көл, Экинчи этажыбыз балкон менен өзгөчөлөнгөн. Бул жакта балконго чыгып, эс алуучуларыбыз айлананын кооздугун карап, эс алып, кечинде сүйлөшүп отурганга ыңгайлуу да. Сезонду чогуу ачтык. Бир жума болуптур, бир жума кечип калыптырбыз көрсө сезонго. Анан бирок ошентсе дагы биз көчө күнү келгенде күн кичине бүркөгүрөөк болчу. Аябай чочулап, ойлонуп жаттык элек. Анан буйруса бүгүн күн ачык, 15 градус, бирок 15 градус болсо дагы аябай күн жууп экен. Достор, биз түшкү тамактанууга келдик. Анан тамак келгичекти сиздерге кыскача маалымат бере кетейин. Таңкы тамакка бизге жумуртка, пирожки, булочка, пирог, каша, ошонун баарын сиздин каалооңуз боюнча, баса йогурт дагы бар. Компот, чай, айтор, айран сиз каалагандай кылып алып келип беришет экен. Анан эртең менен биз коллектив менен ошентип тамактандык. Анан азыр мен сиздерге атайын тааныштырайын деп өзүм күтүп отурам. Анан биринчи, экинчи тамак менен келип отурат дейт. Аябай менен курсагым ачты. Азыр мына биринчи тамакты алып келди. Мына экинчиси дагы дароо келип атат. Курсагым ачкан дешкен окшойт. Биринчиге эме экен, кашыккан. Биринчиге деген борщ экен. Жыты абдан соң борщту көрөлүпчү кандай жасайт болдук. Мен мактабайм бул эс алуу борборунун тамактарын, жеп көрөм, жакса айтам, жакпаса айтам. Азыр. Абдан сонун. Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу достор. Биз Ысык көл жергесиндебиз. Азыр Азат деген ушул жерде Пансионатта. Биз өзүбүздүн коллектив менен бардыгыбыз чогуу келдик, жамаат менен биргеликте. Азыр адамдардын маанайы кандай, бардыгын сурап көрөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болсоңуздар. Жакшы экен, суу таза экен. Вода отличная, если вам нравится, пансионат хороший. Автор ТВ саламдарыңыздарга. Мындайлы. Урматтуу достор, жайдын аптап ысыгы барыңар бөлүгү агылып атасыңар. Кайсы пансионатка келесиңер? Азат пансионатына кайсы жерде жайгашкан? Долинкада жайгашкан. Бизде баардык шарттар бар.
ысып, суу жылуу, кум дагы жылуу.